Toğuzsan toğursak odalar Toğursak ürükmesi yok Oşunu toz velin alarisi yok Мен Амангулов Арнур, Сколь областына караштуу Балкчы районуна Ак Өлөң айылынан болом. Сайык Карлаев атындагы орто мектебинде окуйм. Ошол кезде Ак Өлөң айылы Балкчы шаарына караган коллективизация убагында негизделген. 1930-жылы Кара Оттук, Кара шаар, Кара Коо, Ак Өлөң айылдары колхоз совхозуна негизделген. Ак Өлөңдүн жетекчиси болгон Бөрөбаев Аркбай атабыз негиздеген. Ошол кездеги Карлаев мектебин 1930-жылы номер 7 класс мектеби болуп негизделген. Ошол мектептин директору Иманалиев атабыз негиздеген. Мен Сайыкбай Каралаев атындагы номер 11 жалпы орто билим берүү мектебинде окуйм. 11 классында. Мен Капарова Семай. Мен азыр Ак Өлөңдүн айылынан чыккан атактуу инсандар жөнүндө айтып берейин. Биздин айылды негизинен таланттуулардын мекени десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде биздин айылыбыз кичинекей болсо дагы атактуу инсандар көп чыккан. Атай кетсек, Кыргыз Республикасынын эмгеги сиңген артист Кыдырмаев Шайынбек атабыз, Кыргыз Республикасынын эмгеги сиңген артист Бобекова Турганбүбү апабыз, Кыргыз Республикасынын эл артисти Аркбаев Замир байкебиз, жана дагы манасчы Нурбек Калыбек уулу, композитор, маданияттын мыкты кызматкери Качкын Абдыкадыров байкебиз. Булар өз тармактарында ийгиликтерге жетишип, айылдын атын алыска чыгарууда жана дагы булардын эмгектери жүрүм туруму бизге үлгү болуп, жаштарды шыктандырууга алып келет. Мен Сайыкбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 11 классынын окуучусу Калбекова Айдана. Мен Сайыкбай Каралаевдин мындай устаттарын жана чоң энесинин кандай алдыга түрткөн максатын айтып берем. Сайыкбай Каралаевдин манасчылык касиетинин өсүп өнүгүүсүнө анын чоң энеси Дакеш аттуу айым чоң үлүшүн кошкон. Сайыкбай Каралаевдин устаттары катары Суранчы, Акылбек, Даткайым жана Чойике аттуу алып манасчылар бул аябай салымын кошкон. Сайыкбай Каралаев бул тамга таанып, кагаз бетине кат түшүргөн адам болбогон. Бирок антсе дагы ал өз элинин, өз заманындагы эң билимдүү жана даанышман инсандарынын бири. Сайыкбай Каралаев бул кыргыз элинин гана эмес, түрк элдеринде дагы, Сибир, Актай элдерине да таанымал. Арыбаңыздар, мен алып манасчы Сайыкбай Каралаевдин кыбырасы Асанбеков Атай, Ак Өлөң айылындагы Сайыкбай Каралаев атындагы 7 классынын окуучусумун. Мен азыр сиздерге Сайыкбай Каралаевдин баянатындагы Кангейин тайторун чапканын айтып берем. Кайран жеңген каныкей, чимек болду сызыкты, кылмак болду кызыкты, каралуу жүрүп атын чап, букарга баштамак болду бузукту. Күн мезгили келгиче, күрүштөн күрмөк жем берип, күндө терин ал демип, арпадан аса жем берип, асыл жеңгем каныкей, тай торудай буданды, көйкөлүп турган көкүлүн, көк жебек менен түйдеми, кулпуңан сыйда куйругун, куш айым менен түйдеми, эки кулаш чоң чылбыр, узунун тандап так теми, окоро түйгөн ак нокто, тай торуга чак нокто, ичкенин жолун төтөлөп, бул кардагы 8 кан, 8 кандын алдынан, тай торусун жетелеп, өйдө төмөн карабай, өлөмүн деп санабай, чемекчи болду сызыкты, атына бирөө катылса, көрсөтмөк болду кызыкты. Аста
Kadırman kırgız elimi haydalıma mingizip hala kelgen oluyam birine kulak sal haylanayın enekim özüңdө менин берекем eli biz elden kememiz atыбыз аттан kememiz жашы менен карысын көрүп келдим барысын сынап келдим акмалап буданынын барысын бакты баштап тайбаса аба кемдин тайтору бере койбос намысын согулайын энекем өзүңдө менин берекем үмүткөр болгон балаңа дуаңды менден аябам медерим менин энекем каршылык кылбай кайгырбай батаңды бериң берекем акпай биче чыйырды барбай колун көтөрүп күрсө жөтөлүп кол көтөрүп зар ыйлайт адүйнө кеткен манасты колдой көр деп дагы ыйлайт ачыбай бакка эки кан арка болуп колдой көр айланайын жараткан камкейишин оңдой көр аманбет чубак эгизип жесириңе көзүң